Assalamu alaikum hurmаттуу YouTube көрүүчүлөр. Биз азыр ханталамай оюн көрсөтүп беребиз сиздерге. Балдарды мына ушул кышкысын телефондон алаксытуу максатында мына ушул оюндун эрежелерин көрүп үйрөнүп алсаңыздар болот. Азыр мына таштап көрөбүз. Ушунча чүкөлөрдүн арасында мына ушул өзгөчө бир белгидеги бир чүкө болот. Буну мына кызыл түстө турат, мына хан жолдош деп. Хан деп белгиленет. Мына азыр мына оюндун жүрүшүндө чүкө таа абалында түштү. Мындай учурда оюнга катышып аткандар таламай болуп талашат. Кайра таштайбыз. Азыр мына оюнду көрсөтүү үчүн кайра чогултуп туруп таштайбыз. Мынакей мына азыр чик абалында түштү. Оюнчулар мына ушул азыр окшошторун бири-бири менен атып башташат. Мисалы, оң кол менен аттыңбы, оң кол менен аласың. Мына азыр эреже бузулду, оюн эрежеси. Бул пөк менен пөк экөөнү атканда бул таага тийип калды да, ошондо оюн эрежеси бузулуп калды. Мынакей оюндун жүрүшү ушундай болот. Мынакей оюндун жүрүшүн ушинтип байкап турсаңыздар болот. Бул оюндун чеги жок. Кимде мындай чүкө калбай калган болсо, ошол адам утулду деп эсептелет. Дагы бир айта кетүүчү нерсе, эгер мына хан мондай айкүр болуп түшүп калган болсо, бул оюн жыдыды, оюн сасыды деп айтып эсептелинет. Дагы өзүнүн жанынан дагы мондай бир чүкө кошуп туруп, кайрадан колду алаканга салып жайып таштайт. Эгер кайрадан дагы бир жолу ушундай түшө турган, айкүр болуп түшө турган болсо, дагы бирөө кошот. Эгер үчүнчүсүндө дагы таштай турган болсо, анда кийинки оюнчуга өткөрүп берет. Азыр мына азыраак чүкө калды. Мына окшошторун атып ойнойт. Алып аткан учурда дагы монтип, мына алып аткан учурда дагы бири-бирине мынтип тийип кетпеш керек да. Оюндун жыйынтыгында мына ар кандай ушул оюндун келишимге жараша, оюндун башында келишип алганга жараша утулган тарапка, мисалы, колуна мынтип жаза берет да, мынтип томук менен ушул чүкө менен монтип колун бир аз оорутканга чейин ушинтип жаза берет. Оюндун жүрүшү, оюндун эрежеси ушундай. Балдарды телефондон алаксытуу үчүн ушундай үй бүлө мүчөлөрү ушинтип ойноп турса болот.